Демек, урматтуу кыргыз халкым, эми биз ушул курттар менен кантип күрөшүшүбүз керек? Курттар менен күрөшүү бир жылда сөзсүз түрдө 2 жолу күрөшүш керек. Мына сиздер кимдин ити бар болсо, кимдин мышыгы бар болсо, силер дегельминтизация деп коет да. Ошо гельминттерге, курттарга каршы сиздер бир жылда 2 жолу дары бересиздер. Ушул сыяктуу эмне үчүн биз жаныбарларга беребиз дагы, өзүбүзгө эмне үчүн колдонбойбуз? Ар бир адам бир жылда 2 жолу курт менен күрөшүш керек. Сөзсүз түрдө адам бир жылда 2 жолу курт менен күрөшүш керек. Мындан тышкары курттар менен күрөшүп жатканда биз ошол курттар эмнени жакшы көрөт? Курттар сүт, ширин, ун. Мына ушул 3 нерсени жакшы көрөт. Биз курттар менен күрөшүп жатканда ушул 3 нерсени жетирбегенге аракет кылабыз. Кимдерге курттар менен күрөшүүгө болбойт? Демек, эгерде боордо таш болсо, кош бойлууларда жана эмчек эмизип аткандарда жана курч ооруларда, оору острый жана хронический болуп бөлүнөт да. Ошо острый периоддо дагы биз курттар менен күрөшкөнгө болбойт. Бир аз күтүп турушубуз керек. Курттар менен күрөшүш үчүн өтө көп ыкмалар бар. Ошол ыкмалардын мен бир 3-4-өн айтып кетейин. Муну деген өтө көп маалыматтарды, көп нерселер берген. Мен эми сөзсүз түрдө мен ушу мен айткан нерсени жасагыңыздар деп айтпаймын. Мисалы анча-мынчалар интернетте өтө жакшы өздөштүргөндөр, ошол жактан деле башка бир ыкмалар бар болсо, ошолор менен колдонсо да болот. Деги эле курт жукпаш үчүн адам перекс 3% перекс, суутек перексин, орусча перекс водорода. Ошол 3% перекс водород ичип жүрсө болот. Адам сода ичип жүрсө болот. Мына бирөөгө мүмкүн сода жагат, а бирөөгө перекс жагат. Мен мисалы перекс мен өтө жеңил иче алам. Соданы анча иче албадым. А кээбиркилер айтат, жок мен перекс иче албадым, сода ичтим дейт. Мына ошол кимге кайсы өзүнүн көңүлүнө, мына адам тамакты деле мындай барганда столовойго кирип, например, ой мен бүгүн плов жегим келди деп, лагман турса деле, плов жегим келди дегендей, адам өзү организм тандайт да. Сиздин көңүлүңүзгө перекс жакын келсе, демек перекс иче бериңиз. Көңүлүңүзгө сода жакын келген болсо, демек соданы ичиңиз. Аны кандай кылып ичсе болот? Мына скриншоттоп алыңыздар. Скриншоттоп аласыздар. Демек перексти кандай ичсе болот? Перексти деле соданы деле 3 маал ач карынга ичсе болот. Эрте менен турганда ач карынга 200 мл жылуу сууга 10 тамчы перекс тамчылатыш керек. Бирок адам 10 тамчыга чейин көнүш үчүн аз-аздан тамчы кошуп көнүп кетиш керек да. Эми кээбирки маалыматтарда бүгүн 1 тамчы кошуңуз, эртең 2 тамчы кошуңуз деп 10 күндө 10 тамчыга чыгарат. Мен тамашалап жүрүп калам. Кыргыздар силер бар, биз кыргыздар баарын эле жакшы кабыл алабыз. Биринчи күнү 3 тамчы кылыңыз дейм да. Биринчи күнү эрте менен ач карынга 3 тамчы 200 мл жылуу сууга тамчыдасыз да ач карынга ичип аласыз. Мындан кийин 40 мүнөттөн кийин гана тамак жейсиз. Ушундай кылып туруп түштө 40 мүнөт тамактан мурун и кечинде ужинден мурун 40 мүнөт же 1 саат мурун перекс водородду жылуу сууга тамчылатып ичесиз. Ушинтип 1 ай ичсеңиз болот. 1 ай ичкенден кийин 10 күн дем аласыз, дагы кайталайсыз. Дагы 10 күн дем алып туруп, дагы кайталайсыз. 3 жолу кайталап койсоңуз болот. Соданы перекстен айырмаланып кайнак сууга газын чыгарыш керек. Кайнак сууга 200 мл кайнак сууга 1 чайный ложка соданы аласыз. Сода үйүлүп чыгат да. Анын бетин бычак менен тегиздейсиз дагы. 200 мл кайнак сууга ошол 1 чайный ложка бети тегизделген соданы салып, газын чыгарып туруп, бети башыңызды жууп келгенге чейин бир аз табык кайтып калат. Муздак эч качан ичпейсиздер. Муздак ичкенде бул ашказанда туруп калат дагы. Ашказандын быдыр челдерин шамалдатып коет. Ошон үчүн муну кайнак сууга газдетип туруп, ысыгыраак ичесиз. Канчалык сиз ысык ичсеңиз, ашказан менен 12 лечегин ортосунда
тосып турган дарбазача ашказан эч качан муздакты кое бербейт. Сиз холодильниктен муздак суу алып ичесизби? Сиз муздак ичесизби? Ал ашказанда туруп турат. Качан гана ашказанды ысыгандан кийин гана ашказан менен 12 чегин ортосундагы дарбазача ачылып туруп, анан кийин ал 12 чеги көтөрүлүп берилет. Ошон үчүн сиз ашказаным ооругандарчы дейт. Ашказаным ооругандар ысыгыраак ичсеңиздер, ашказанда турбастан тезирээк өтүп кетет. Андан кийинки дагы демек сиз мына 1 жылда 1-3 ай ушинтип перексти соодан ичип койсоңуз, сизге эч кандай курттар кирбейт. Мындан дагы эң жакшы нерсе сиздин ашказаныңыздагы согуңуз жакшы чыгып туруш керек жана өтүңүз жакшы чыгып туруш керек. Организмдеги эң жакшы нерсе бул ушул өт да. Мен дайыма айтам да, ошон үчүн өттү сакташ керек. Өткө висцерал массажды, мына мурун менен дем алуу, ич менен дем алууну постоянно сиз аткара берсеңиз, өтүңүз жакшы куюп турган болсо, кандай гана сизге баягы бизге кирем деген 5 жаныбар киймеси кирсе дагы, өт аны только өлтүрүп жок кылып берип турат. Биринчи эмне экен? Өттү сакташыбыз керек. Өттүн куюлуп турушун биз камсыз кылып беришибиз керек. Эми ашкабак дагы бул эң жакшы курттарды өлтүрө турган зат болуп эсептелинет. Ашкабак сүтүн ичсеңиз болот. Мына мен бир аз кармап турайын, скриншоттоп алыңыз. Ашкабак сүтүн кандай кылып даярдаса болот? Ашкабак сүтүн чоңдор деле ичсе болот, кичинекейлер деле ичсе болот. Ашкабакты аласыз. Данегин арчылган болсо мындан жакшы. Арчыл элек болсо арчып, жаш балдарга 2 аш кашык, 2 столовой ложка, чоңдорго 4 столовой ложка кошуп, блендерге салып, 200 мл жылуу суу куюп туруп, блендерди айландырсаңыз, аппак сүт болуп калат. Ошону тамактан мурун 1 саат мурун ичесиз. Башында күнүнө 2-3 күндө 1 ичип турсаңыз болот. Бара-бара 1 жумада 1 ичип турсаңыз болот. Эстегенде эле ичип койсоңуз, биз гарантия бере албайбыз да. Абадан, тамак менен бизге курт кирбейт деп гарантия бере албайбыз. Ошон үчүн 2-3 күндө 1 жумада 2 жолу, эгерде сиз жазында баштай турган болсоңуз, 1 жумада 2 жолу ичип, 1 айга чейин ичип коесуз. Анан күзүндө да ошондой кылып ичип коесуз. Жаш балдарга да бериңиз, 1 ай, 1 жумада 2 жолу, жазында профилактика кылыңыз жана күзүндө профилактика кылыңыз. Балдарга бергенде 2 аш кашыкты 100 мл сууга блендерди аралаштырып, ашкабак сүтүн бересиз. Эми мындан тышкары дагы ашкабак данегин, пижма жана имбир деген порошокторду кошуп, ушуну дагы ичирсеңиз болот. Мына мен скриншотко бир аз кармап турайын. Демек, муну кандай кыласыз? 700 грамм ашкабак порошогун ошо блендердеби, кофемолкадагы майда кылып порошок кыласыз. Жарым стакан пижманы тоже порошок кыласыз. 2 столовой ложка имбир порошок түрүндө чыгат. Ушулардын баарын кошуп туруп, ушул аралашманын баарын мындай жөн бал кошуп туруп жесеңиз да болот. Жана буларды блендерге салып туруп, 150 мл, 200 мл жылуу суу куюп туруп, коктейль сыяктуу кылып ичсеңиз да болот. Бир күндө 2 жолу ичип коесуз, 15-20 күн, 30 күн, ушу жазында, күзүндө 2 маал ушул нерсени кайталап ичип койсоңуз болот. Мындан тышкары мен аябай жакшы мындай бир жакшы маалымат издеп таптым. Мына муну сиздер скриншот кылыңыздар. Бул дагы мен сиздерге мага ким келген болсо мен айтып жүрөм да, бизге кирген 5 жандык майда жандыкты эң жакшы эрмен жок кылат депчи. Мына ушул эрмен, ушул мен азыр мунугу берген рецептте эрмен 10 бөлүк алынат. Эми сиз мисалы 10 кружка аласызбы, же 10 чай кашык аласызбы? Ушу 10 бөлүк деген сөз да.
Эми биринчи күндөрү мисалы 10 муну тоже абдан порошокто кофемолкада порошок кылыш керек. Бул нерсени майдалаш керек, порошок түрүндө кылыш керек дагы. Анан 10 бөлүк эрменден аласыз, 10 столовый ложка эрменден аласыз, 3 столовый ложка пижмадан аласыз, 3 столовый ложка кара крушинадан аласыз. Калгандарын тименди, салотканы жана гвоздиканы 2 столовойдон аласыз дагы. Баарын аралаштырып, мына мен даярдап койгом мен өзүмө. Баарын аралаштырып туруп, анан ушул рецептти көрсөтүлгөндөй кылып ичесиз. Биринчи 3 күндө ар бир 3 саатта ичип турасыз. Кийинки 5 күндө bir günde 5 жол içesiz. Keyinki 7 günde bir günde 3 жол içesiz. Bir çay kaşıktan. 7 gün dem alıp turup, dagı 7 gün uşul nerseni kaytalap koyuyorsunuz. Bundan çıkarı en jakşı nerse bu lyon. Семья льна деп коет. Ошо льонду дагы кофемолкада майдалап, биринчи жумада bir аш кашык 100 мл эритип туруп ачык карынга ичесиз. Экинчи жумада болсо 2 столовый ложка кошосуз. Үчүнчү жумада болсо 3 столовый ложка 100 мл сууга аралаштырып, кофемолкада майдалаганын аласыз. 100 мл сууга аралаштырып туруп ичесиз. Анан дагы биздин профессор бир жакшы нерсе айтып кетти да, дурман деген чөп бар да. Дурман деп коет го. Ошо дурман чөбүнүн жытына дагы мына мурун көңдөйү менен көз менен ушул жыт кире турган болсо, курттар ушул жактан кача баштайт да. Эми бир эле дурман деле колдонбойсуз. Биринчи ичегини тазалап туруп, анан ошо дурман чөбүн дагы сковородага кошуп туруп, коюп туруп, ысытсаңыз, анын түтүнү чыгат да. Ошо түтүндү дагы мындай жыттап, кайра башыңызды бул жакка аласыз. Өтө көп жыттасаңыз да зыян болуп калат. Бир аз жыттайсыз, башыңызды аласыз. Бир аз жыттасыз, башыңызды аласыз. Ушундай кылсаңыз дагы курттар бизден кача баштайт. Бул рецептти скриншот кылыш үчүн мен бир аз кармайын. Эми бул эми ушул күндө колдонуучу, бизге оңоюраак колдонуучу булаш кабак, ушул эрмен, ушул чөптөр менен буга окшогон толтур рецепттер бар. Мен эми мунун баарын эле колдонуңузду деп айта албайм. Эми кимге кайсы жакса ошону колдонсо болот. Эми клизма. Курттарды кетириш үчүн эң жакшы нерсе ушул чөптөргө кошуп сиз клизма жасайсыз. Бир жылда 2 жолу сиз өзүңүз менен өзүңүз күрөшүп коюшуңуз керек. Демек мен айткан нерселердин баарын ичиш керек дагы, и клизма жасаш керек. Мына клизманы мен скриншотко кармап турайын. Бул жерде эми чучок курттар менен кандайча биз күрөшөбүз. Чучок курттар менен күрөшүш үчүн эртең менен 1-2 баш чеснокты арчисыздар, 1-2 долькасын, 1 же 2 долькасын, арчылган долькасын майдалап, чесночницада майдалап туруп, анан 100 мл 200 мл сууга, жылуу сууга салып коесуз дагы, жаап койсоңуз, кечке чейин ал чесночная вода болуп калат. Чесноктун, сарымсактын суусу болуп калат. Ошол суу менен жаш балдарды клизма жасайсыз кечинде. Клизма жасасаңыз, ошол чучок курттар аябай жакшы өлүп чыгат буга. Эми мындан чыкар рецепт Чингисхана деген бар. Чингисхан дүйнө жүзүн басып аларда мунун солдаттары дайыма эч качан көп ооруган эмес экен да. Эмне үчүн? Көрсө деген Чингисхан мына бир мамлекетти жеңип алгандан кийин экинчи бир мамлекетке барганда, ошо барган түнү аларга бардыгына bir стаканга чеснокту арчытып толтурган. Эми бүтүн кичинекейин, момундай кичинекей башын таап туруп стакан толтурсаңыздар болот, мына жутканга оңой. Анан эгер жок бүтүн жута албайм десеңиз, анда сиз чоң чеснокту майдалайсыз дагы 15-20 мүнөт коюп койсоңуз, анын сырты согу чыгып кургайт. Ошо кургак чеснокту жутуш керек. Ошо кургак чеснокту bir стаканга толтурасыз дагы, ушуну кааласаңыз лимон согу менен, кааласаңыз суу менен бир кечинде бир эле мезгилде жутуп жатат. Ошондо дагы абдан курттар көпчү. Эгерде эми муну кыла албайм десе, муну bir стаканды жута албайм дегендерге, андай жазда күздө 1 ай bir бүтүндөн жаш балдарга кичинекейин тандайсыз, өзүңүзгө 1 бүтүн чоңу тандайсыз дагы, күнүгө 30 күн ушул чеснокту жутасыз.
Бул дагы курттарды айдаганга чоң жардам берет. Мындан тышкары эң жакшы нерсе лавр жалбырагы. Мына лавр жалбырагын жазда күздө 2 мал 1 ай оозуңузга салып чайнап жүрсөңүз дагы лавр жалбырагына дагы курттар жакшы түшө баштайт. Эми клизманы жасап жатканда сөзсүз түрдө муну скриншот кылыңыздар. Клизманы жасап жатканда сөзсүз түрдө ундан жасалган азыктар, сүттөн жасалган азыктар жана бардык шириндер. Ушул 3 нерсени жазында күзүндө жебегенге аракет кылыш керек. Эми деги эле мисалы адам жакшы жүрөм десе, 1 жыл жебей койсо дагы ал адам өтө ден соолугу чың болот. Башка оорулар козголбойт. Оорулардан барынан арыла баштайт да. Эми ага чыдабасаңыз, жазында күзүндө дегельминтизация жасап атканда, курттар менен күрөшүп жатканда 1 айбы, 2 айбы, 3 айбы ушул нерселерди жебегенге аракет кыласыз. Клизманы сода менен клизма жасоо деп айтып жүрөм мен силерге. Демек мына бул ушул скриншотту скриншоттоп алыңыздар. Эми мен муну түшүндүрүп кетейин. Сода менен клизманы bir түндө 3 жолу жасайсыз. 4-чүсү лечебный болот. Демек, мына бүгүн, мисалы сиз клизма жасай турган болсоңуз, кечки тамакты саат 7 ашып берсе 7:30 тамак жейсиз дагы, ал 2 саат 2,5 саатта сиңип бүткөндөн кийин, ал чейге кеткенден кийин, сиз түнкү саат 10, 10:30 же 11-де клизма жасайсыз. Бул үчүн кружка эс марка сатып аласыз. Ошо клизма жасай турган кружка. Кружка эс марка сатып аласыз, сода сатып аласыз, 3% перекс водород сатып аласыз, сироп солодки сатып аласыз, жана груша сатып аласыз. Резиновый груша. Ушул 5 нерсени сатып аласыз. 200 грамм кайнак сууга, кулагыңыздарда болсун, 200 грамм кайнак сууга 2 столовая ложка соданы салып, мунун газын чыгарасыз. Анан муну ошо кружка эс маркага куясыз. Кружка эс маркага 1,5 же 2 литр суу батат. Ошо суу батканга чейин жылуу суудан куюп, кружка эс марканы толтурасыз. Кружка эс марканы асып коесуз. Өзүңүз сол жамбашка жатасыз, сол бутту сол тизеден бүгөсүз, оң бутту түз коесуз. Кружка эс марканын трубкасын алып келип туруп, арткы тешикке саласыз дагы, сууну кой берип, кайра жаба турган жери бар. Сууну биринчи воздухун чыгарып туруп, кичине суу чыгарып аласыз да. Анан кийин ачып, сиз задний проходко салгандан кийин ачкан жерин ачып туруп, суунун бардыгы сизге кириш керек. Киргенден кийин албетте эң жакшы чыдаган бул 20 мүнөткө чейин, 30 мүнөткө чейин чыдаган эң жакшы, потому что катып калган заңдарды жумшартып алып чыгат да. Ичегинин ичинде адамдар ой мен ичим жакшы жүрөт дей берет. Жок, ичегинин ичинде катмарга катып калган заңды кууп чыккан эң жакшы да. Сиз мүмкүн ичиңиз күнүгө ортодогусу эле кете берет. А сырт мына капталдагылар кетпей калат да. Ошон үчүн капталдагыларды кетириш үчүн сиз 20 мүнөт 30 мүнөт чыдаганыңыз жакшы. Эми чыдашыңызча басып жүрөсүз, ичиңизди мына массаж жасайсыз, басасыз дагы, барып ажатканага барып таштап келесиз. Кайра эле келип туруп экинчини дагы жасайсыз. Экинчини дагы кудум мен айткандагы такай ушундай кылып жасайсыз. Экинчини дагы жүрөсүз дагы ажатканага барып таштап келесиз. Үчүнчүнү дагы жасайсыз. Токтобосо үчүнчүнү дагы жасайсыз дагы. Үчүнчүнү дагы таштап келгенден кийин 4-чү клизма бул дарылоо клизмасы. Дарылоо клизмасына 200 мл жылуу сууга 1 чай кашык перекс водородду кошосуз 3%, 1 чай кашык сироп солодкини кошосуз. Анан уже дагы ошондой сол жака жатасыз дагы, муну груша менен сордуруп алып туруп, анан задний проходко киргизип коесуз. 4-чү жасаган клизманы туалетке барбайсыз, ажатканага барбайсыз, бул сизде сиңип кетиш керек. Сөзсүздүктө бул сиңип кетиш керек. Ошо сиңгенде ушул перекс водород менен сироп солодки курттарды дагы кууп бергенге жардам берет. Ушундай кылып сиз 6 күн жасайсыз.
Мына жазында күзүндө 6 күн жасайсыз. Демек bir күндө 3 жолу катарынан жасайсыз. Дагы 4-чүсү бул дарылоо клизмасы болот. Эми бирөөгө клизма жагар, бирөөгө жок мен клизма кыла албайм десе, демек мен айткан чөптөр менен да дарыланып, мен айткан ошол берген рецепттерди да колдонсоңуздар болот. Эми эң акыркы негизги нерсени айтып коеюн. Сөзсүз түрдө клизма жасагандан кийин сиз ашкабак жедиңизби, же башка чөптөрдү, палын, эрмен ичтиңизби, бардык нерселерди колдонгондон кийин организмден керексиз нерселер баары кеткенден кийин сиз сөзсүз түрдө сорбент деп коет. Ошолор толук чыкпай калышы мүмкүн да. Мына курттарды сиз ичегиде өлтүрдүңүз, керексиз нерселерди сиз ичегиде өлтүрдүңүз. Алардын баары толук чыкпай калса, анда биз сорбент дегенди ичишибиз керек. Сорбенттер булар ошо калып калган калдыкты, мына скриншоттоп алыңыздар. Сорбент деген сөз бул ошол ичегинин ичиндеги керексиз нерселерди өзүнө жабыштырып алып, ачык кетүүчү нерселерди сорбент дейбиз. Көрдүңүздөрбү? Демек буга эмне керек? Сиз буга касторовый майын, касторовый масланы 1 миллилитрди 1 килограммга. Мисалы сиз 80 килограмм болсоңуз, анда сиз 80 миллилитр кастор майын кечинде ичип коесуз 3 күн катарынан. Эгерде өзүн иче албасаңыз, анда лимон согу менен же айранга аралаштырып туруп ичип коесуз. 3 күн ичесиз. Мындан тышкары лён уругун кааласаңыз 1 жума лён уругун чайнаңыз. Мындан тышкары жашылча жемиштерди көбүрөөк жеңиз. Мына ошо ун, ширинлерди жебейсиз, ун теге неме сүттөрдү. Анын ордуна жашылча нерсени көбүрөөк жесеңиз, жашыл нерсе, ат кулак болобу, пери, укроп болобу, жашыл нерсе сорбент болуп эсептелет. Ошо ичегин ичинде керексиз нерсенин баарын алып чыгып жардам берет. Мындан тышкары ат кулакты любой түрүн майдалап жеп коесузбу? Мындан тышкары солодканы суусун ичесизби, өзүн жейсизби? Алтей, алояны балга аралаштырып жейсизби? Ушул сорбенттерди сөзсүз түрдө 1 жума, 2 жума жеп коюш керек. Мындан ушул сорбенттерди жеп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө мына сиз курттардан арылдыңыз, сорбент менен ошо курттардан калып калган токсиндердин баарын кууп чыктыңыз, денеңиз тазаланды дегенден кийин анан сиз Б группа витаминдерди, йодту, кремнийди, магнийди, цинкти, железаны, ушуларды, пожалуйста, таблетированный виде ичип койсоңуз эң сонун болот. Урматтуу кыргыз калкым, аман болуңуздар, оорубаңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум.